Тарихи съезге Атамбаев, Алмазбек Шаршеновичтен чакырсак да келбей калышы бизди партиялашты өкүндүрбөй кое албайт. Таарынчысы болсо адатынча балп этип, бетке айтып, катасын мойнуна алып, катабыз болсо кечиришип, элибизди эртеңин ойлоп, ой калчап, ийир отуруп, түш сүйлөсөк жакшы болбойт беле. Элибизди 6 жыл ичинде 2,10 миллиард доллар карызды 4,5 миллиардка жеткирип, анан да мен көнөргүз иш кылдым деп коет. Ушундай балп эттерме калпынын айынан кошуна мамлекеттердин залакасын ушу күнгө чейин тийип жатат. Урматтуу туугандар, партиялаштар, биздин партиябыздын лидери Ажо башы менен Чыңгыз Айтматовду алдаганы, коррупциялык кылмышка барганы, 386 миллион долларды талап бөлүп жегени, тендерлик махинацияга барганы, бир кишиге 40-тан ашык жергендерин иштетүүгө, ээлик лицензияны бердиришип, жакшынын шарапаты, жамандын кесепети болуп көптөгөн партиялаштарыбыз абакта отурушат. Уятка калтырып, ел караган бетибизди жер караттырып отурат. Өкүнүчтүү, Атамбаевдин алп сөздүгүнөн ойлонбой туруп, маданиятсыз аксакалдарды акшакалдар деп аты жөнүнө дейде газетага жазышып, шалп этме, жаттама, жосунсуз афоризмдердин элге карызга белчесинен батырып отурса, гитара чертип, концерт беришип, башка өлкөнүн ажоосун өкөбүз бир элдин күйөө баласыбыз дешип, ел көзүнчө империясынын жетекчисин досум деп кучактап ыржалакташы биздин партиялаштарды жер каратты.